келинчегиңиз кайтыш болгонуна нелер себеп болду деген оюңуз бар? Коомчулукта ушул кара дуа сыйкыр темасы актуалдуу экен. Кара дуа менен маектенүү бул шариятыбызда арам. Эң акыркы симптому кулагыма үндөр угулуп атат деп бир көзүнө жаш алганда. Киши сыйкырдан өлүшү мүмкүнбү? Бул ааламда негизи Алла Таала каалабаса эч бир нерсе болбойт. Устаздан мен бир нерсени сурайын деп жүрөм. Көптөн бери ушул суроо жүрөгүмдү өкөйт да. Сыйкырдан кантип сактанышыбыз керек? Такыбалыгы күчтүү адамга анча-мынча ошондой илешкек, ошондой жанагындай анча-мынча нерселер жармашпайт да. Кадыр, сиздин азыр үй бүлөңүздө абал кандай? Адам баласын Алла Таала ошо эл чөйрө менен адам боло турган кылып жараткан. Кудайды эстей турган болсоң, сенин чыныгы досуң болгон болот дейт. Ар качан, ар убакытта Кудайга тобо кылышка мүмкүнчүлүк бар биздечи. Эгер адам ла иляха иллаллах деп жашабаса, өмүр өлгөндүн астында ла иляха иллаллах деп айта албайт. Адамды 20 периште кооруп жүрөт. Биз эң башкысы таза жашаганга аракет кылышыбыз керек экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Боорукер жана беримди Кудайдын аты менен баштамакчыбыз. Бүгүнкү күндө кайра Заман подкаст эфирде жана бүгүн бизге коноктор келип отурушат. Негизги темабыз бул сыйкыр, кара дуа жана көз тийүү болмокчу. Андыктан бүгүн студиябыздын конокторун жалпы көрүүчүлөрүбүз менен биргеликте тааныштыралы. Бүгүн биздин коногубуз Аль-Асқар Египтеги эң белгилүү университеттин бүтүрүүчүсү, тафсир бөлүмүн окуп келген. Бүгүнкү күндө Кыргызстан мусулмандар аалымдар кеңешинин мүчөсү, Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу Кенжетай устаз. Студиябызга кош келдиңиз. Буюрса, ушул көрүүчүлөрүбүзгө сыйкырдан кантип өзүбүздү тоссок болот, сыйкырга кабылбаш үчүн кандай жашашыбыз керек, эмнелерди кылышыбыз керек, ушул тууралуу кененирээк сөз кылабыз. Анан көз тийүүдөн кандай сактансак болот? Себеби жашоодо ар бир үй бүлөдө, ар бир инсанда, ар бир ийгиликтүү алдыга чыккан адамдарда бул көйгөйлөр бар. Жана ошондой эле мына жакында республикалык даражада кара дуа тасмасы чыкты. Ошол тасманы негизинен жашоосунда жашап өткөн тилекке каршы Алла Таалам өз ырайымына, мээримине алсын. Кадырдын келинчеги 4 жыл мурун кайтыш болгон. Ушул мына бүгүн дагы биз студиябызга ушул Кадыр Жарматовду белгилүү, ушул тамашоодон чогуу Кадыр менен өзүбүз чыкканбыз. Бүгүнкү күндө Кадыр көптөгөн ийгиликтүү долбоорлордун негиздөөчүсү, өзү да кара дуа киносунда продюсер катары, сценарист катары, мындай айтканда ошол кинону негиздеп жарыкка чыгарды. Бул кинону мына көрүүчүлөрүбүз көптөн бери, мына бир жумадай убакыттан бери көрүп атышат. Буюрса, андыктан иншалла ийгиликтүү болсун деген үмүттөбүз. Себеби ал жактан алына турган көптөгөн сабактар бар. Бул мындай жеке ар бир адамдын турмушуна байланыштуу тартылган бир кино. Көбүнчө өзүнүн үй бүлөсүнө жакыныраак кино. Ошондуктан буюрса ушунун тегерегинде бүгүн сөз кылабыз. Андыктан бүгүнкү көрсөтүүбүздүн демөөрчүлөрү Тоолор брендине да биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз жана бүгүнкү көрсөтүүбүздү баштайбыз. Эң алгачкы сурообуз Кадыр сизге узатылат. Ушул эмнеден улам, мындай айтканда, сиздер ушул кинону тартып калдыңыздар жана жашоодо ушул келинчегиңиз кайтыш болгонуна нелер себеп болду деген оюңуз бар? Негизи 4 жыл башта келинчегим каза болгондо эми Кыргызстандын баары эле укту бул маалыматты, бул жаңылыктан. Келинчеги мен ойлоп көрсөм, чындыгында ушул бир кара дуадан десем да болот, же болбосо жаман нерсе бийлешкенден кайтыш болгондо. 4 жыл аралыгында мен изилдедим, мага жеке Instagram дайрекке келген каттарды окудум. Анан ушундай жыйынтыкка келдим да, көрсө ушу бирдемке илешип, жыйынтыгы ошол нерсе өлүмгө алып келет экен депчи. Анан бирок кара дуа кылдыбы, сыйкыр кылдыбы, ошол мага табышмак болуп калды. Бирок чындыгында жин илешип, ошондон кайтыш болду десем болот. Анан ошонун негизинде кино тартууну чечтиңиз. Ошонун негизинде көпчүлүк адам кайрылып,
балам ооруп атат, кызым ооруп атат, же апам дагы ушул нерседен кайтыш болгон, атам кайтыш болгон деген нерселер аябай көп болду 3-4 жыл ичиндечи. Анан түрткү болду. Коомчулукта ушул кара дуа, сыйкыр темасы актуалдуу экен. Анан мага окшоп эртең бирөө жарымдагы кечикпей, кеч калып, жакындарын жоготуп албасын деген бир жакшы ниет, максатта кара дуа биринчи башталганда анан кандай симптомдор менен уланат, анан аягында ошол нерсе эмнеге алып келет эгер алдын албасак. Ушул нерселерди көздөп, максат кылып, кино кылып чыгарышка туура келди. Ушул Кенжетай устаз, негизи динибизде кара дуа жөнүндө кандай маалыматтар бар жана ушул Куранда, хадистерде кандай айтылган? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Негизинен шариятыбызда шарияттын өзүнүн негизги максаты адамзатына, ал мусулманбы, мусулман эмеспи, жалпы адамзатына бул жашоодо жакшы бир куунак жашоону камсыздап берүү. Шарияттын негизги маани-маңызы ошондо. Демек, шариятта адамзатынын жалпы коомчулукта болобу, жеке бир инсандын жашоосунда болобу, анын өмүрүнө залакасын, зыянын тийгизе турган баардык нерсе шариятта тыюу салынган. Ошон үчүн шариятта арак ичүүнү арам кылган, ошон үчүн шариятта оорулукту арам деген. Ал эми бул кара дуа же болбосо сыйкыр, бул дагы Куранда, жада калса пайгамбар алейхиссалату вассаламдын өзүн дагы ошентип учурунда сыйкырлап, пайгамбарыбызга сыйкырдын таасири болгондугу Куранда, хадистерде ачык айкын айтылган. Ошондуктан мындай менен алектенүүнүн өзү бул Куранда ошентип айтат, жер бетинде бузукулук кылгандар деп айтат да. Ошондуктан бул кара дуа менен алектенүү, буну менен адамдардын тагдыры менен, турмушу менен, адамдын Алла Таала берген кырчындай бир өмүрү менен ойношуу, бул жер бетинде бузукулук кылып, аз жер бетинде көрүп атабыз, дүйнөдө ар кайсы жакта ар кандай согуштар болуп атат. Миллиондогон адамдардын каны төгүлүп атат. Аны менен бул кара дуа менен илешкендердин айырмасы жок. Ал деле бузукулук кылып жер бетинде адам баласынын каны төгүп атат. Бул деле бул жакта туруп алып көз көрүнө кылганы менен, бирок акырындык менен этеги ошол кан төгүүгө, адамдын жоготууга, адамдын бир өмүрүнүн зыян тартууга алып келүүгө себепчи болуп атат да. Ошондуктан мунун оорду өтө чоң, шариятта өтө каршы турат буга. Мындай жер бетинде бузукулук кылып Алланын айтканын укпагандарды Кудай менен согуш ачкандарга тете баалаган да. Ошондуктан албетте бул нерсе, мындай кара дуа менен алектенүү бул шариятыбызда арам экендигинде шек жок. Арам күнөөлөрүндө даражалары бар. Бул сыйкырчылык кылуу же кара дуа менен алектенүү чоң күнөөлөр, аалымдар 70 күнөөнү айткан. 70 чоң күнөө бар. Ошонун эң биринчиси Алла Таала шерик кошуу болсо, экинчи эле адамдын жанына зыян жеткирүү. Ошондуктан бул эң чоң күнөөлөрдүн катарын толуктайт да. Ошондуктан ар бир мусулман бул нерсени, могул нерселер жакшы болуп атат. Азыркы бул кинодагы кара дуа деп чыккан турбайбы? Негизи кыргызда ошондой экен. Кара дуа десе, аз жана отуруп да сүйлөшүп калсак айтып атпайбы? Кара дуа десе болобу деп. Негизи кыргызда ошо жаман нерсенин баарын кыргыздын кылымдардан бери келаткан салтында ошо кара деген сөз менен, мисалы, кара кагаз деп коет. Кара кагаз келиптир дейт, мисалы бир жаман бир кабар келсе, же болбосо кара жолтой деп коет. Ушундай жаман нерселердин баардыгын кыргыздар кара деген сөз менен айтып, баягы каада салт, үрп адатында ушундай бир сөздөр колдонулган экен да. Анан негизинен бул кара дуа деген туура эле, анткени шариятыбызда деле ошол нерсе айтылат. Кыскасы, адамдын бир ден соолугуна же бир анын өмүрүнө же анын бир акылына зыян жеткире турган нерсе болуп аткандан кийин бул шариятыбызда тыюу салынат. Ал нерседен оолак болуш керек. Азыркы кезде билинбегени менен ошо көп адамдар ушуну менен алектенип, себептерин карап көрүш керек экен да. Эмне себептен адамдар ошо кара дуага барып атат? Аялдар болобу, жаш кыздар болобу, же адамдар болобу, же болбосо семейный үй бүлөсү бар аял эркектер деле бири-бирин эметип ошондой кара дуа окугандарга барып, дуа окута калып, анте калып, минте калып. Биринчиден эмне десе, биринчиден ошо Кудайга болгон ишеним жоктугу, же болбосо алсыздыгы,
же болбосо бирөөгө болгон бир көрө албастык, бирөө бир ийгиликтүү болуп кетип атса, өзгөчө базар иштегендерде мисалы жандагы же болбосо магазин болсо жандагы адамдын соодасы жакшыраак болсо, ага барып бирөөгө барып доо окута коюп, анын соодасы болбосун, менин соодам болсун деген. Бунун баардыгы ичтардыктын, Кудай мени жаратты, рызкым Кудайдын колунда дебестен, ошол дубадан көрүп, ошого таянып, ошого барып окута калса, тигинин соодасы болбой калып, менин соодам болуп кетсин, мен байып кетейин деген бир тар түшүнүктүн жыйынтыгында ошол нерселер келип атат да. Ошондуктан бул нерсени дарылоонун негизги жолун түшүндүрүшүбүз керек. Бул нерсени бирөөнү сыйкыр кылып койгондон кийин, карадуу окугондон кийин, аны окуп, аны Куран окуп, аят окуп, аны дарылагандан көрө, муну кылдырбастан алдын ала ушул түшүнүктөрдү жеткирсек аябай жакшы болот эле да. Элдер өзү эле ошол нерсеге барбай турган болуп калыш керек эле. Кадыр ушундо келинчиңиз ооруп калганда ошол сыйкыр деп кантип билип алдыңыз, кандай симптомдор болду да? Белгилери кандай эле? Белгилери мондой: биринчи башым эле ооруй берет дейт. Башым көп ооруйт деп, баштын аркасы тартып ооруйт, анан туруп эле жалгыздыкты каалайт. Анан кээде Бирок дарыланганы барса, баары жакшы. Уйкум качып атат деп, башым ооруп атат деп көп жүрдү. Анан бул нерсени кээ бир жерде айтпадым эле. Комментарийлерде бул кара дуба, сыйкыр деген нерсе жок, сен ошондон көрү больницага көрсөтпөйсүңбү дегендер да бар да. Мен Кудайга шүгүр акылым жайында эле ал нерсени мен биринчи больницага көрсөткөмүн. Анан ал жерден таза чыккан. Андан сырткары дагы бир клиника бар, аты чыккан. Ошол жерге алып бардым мен, ишенбейчи. Башын томография кылдырып, бүт таза чыгат. Анан бир таблетка жазып берип койгон, ушул уставтарга суук тийип калыптыр, ошону ичип койсо жакшы болуп калат деп. Ичип жүрдү, жакшысыңбы деп коем, анда санда эске келгенде ооба жакшы эле деп туруп эле дагы башым ооруп калат дейт. Кыскасы, больницага, ооруканага биз көрсөткөнбүз ал нерсени. Анан барып Куранды жактырбай калат экен. Мен баягы жумуштан чарчап келгенде Куран коюп уктаганда адат кылчумун ошол кездерде. Телефон өчүрүп койчу. Ушундай симптомдор болгондо, анан эң акыркы симптому кулагыма үндөр угулуп атат деп, бир көзүнө жаш алганда. Ошодон кийин анан мен бир досума чалдым, кеңеш сурап, эмне кылайын десем, тез имамга алып кел, молдоке дем салдыр деди. Мечиттин имамын алып барып дем салдырып, 3 күн, 4-күн имамды үйгө алып барып дем салдырып, анан үйгө дагы дем салдырып коелу деп. Эртеси күн сурасам, сонун болуп калдым, жакшымын деди. Ошол боюнча кийин кайра мага айтпаптыр да. Дагы айтсам, бул мени оорукчан дейт, анан дагы убактысын албайын дегенби. Кыскасы баягы боорукер болчу дагы. Жумуштан көп эме кыла бербейин дегенби. Ошентип эле жоготуп алганбыз да. Көрсө, мен устазга суроом бар эле, бул кара дуба илешкен, окутулган болсо, же бирдемке жаман жер дубасы илешкен болсо, ал нерсени не каждый молдо окуй бербейт экен да, өзүнүн багыты бар экен, мисалы жинологдор деп коет. Ошолорго алып барып дем салдырыш керек экен эле. Ал нерсени мен ушунча жылдан бери изилдеп, акыры маалымат чогултуп, ошентип келдим. Ошол туурабы, устаз? Ооба, туура. Негизи мындай да. Бул молдочулук десе бизде деле ошондой элде баягы жөнөкөй бир түшүнүк бар. Молдо десе эле баары эле молдо, баары эле дем салып берет, баары эле окуй берет деп. Молдолордо деле ар кандай тармактар бар. Мага да кээде адамдар кайрылып калат, мисалы өзүмдүн жакындарым, башкалар дем салып бересизби деп. Анан кээде дем салбайм дейм мен. Анткени мен деле дем салып коюшум мүмкүн. Бир бала чака чочуп калса дем салып коем, мындай. Кээде адам ушундай да, кээде мындай, баягы бизде кирне кирип калат деп коет го, кирнелеп калат, башка болот, ушундай жеңил желпиде дем салып кое бересиң. Ал эми жанагындай серьезный бир маселелер болуп калган кезде, анткени менин багытым башка, мен окутуу менен алекмин, сабак берем. Ал эми кээ бир молдолор бар, алар ошо өмүрүн баш оту менен ошого сайып койгон. Ошол адамдарды окуп, ошону изилдеп, ошонун аркасынан түшүп, көптөгөн адамдарга себепчи болгон адамдар бар да, молдолор. Анан сиз туура айтып атасыз. Негизи ошондой. Бул молдолордун баары эле бир багытта эмес. Азыркы учурда ушундай да, мисалы үчүн молдо десе эле молдонун баардыгы эле чыгып сүйлөй берет, мисалы да. Бирок молдолорду ичи ара бөлүнөт.
бирөөлөр уазчылар бар. Уазчылар деген жөн эле элге чыгып насаат айтат болду. Куран хадистерге насаат айтат болду. Өкүм пөкүм, шариаттын өкүмү адал арамга кийлигише албайт. Мүмкүн окуган эмес, же болбосо ага кийлигишпейт. Өзү ошол тармакты жакшы көрөт. Ошол тармакта шыгы бар, ошону окуган, өздөштүргөн, ошондо кетет. А бирөөлөр болсо чыгат дагы жаран адал арам менен жооп берет. Мисалы үчүн Рахматы Чубак ажы ошондой болчу. Чыгат да элге суроо жооп берет. Аны чыгарып туруп башка моллолордой кылып сүйлөтүп койсо жарым саат элдин шилекейин агызып сүйлөй албайт эле. Суроо жооп менен. Ал демек моллолордун дагы өзүнүн баягы багыты болот демекчимин да. Сиз туура айтып атасыз. Ошондуктан ошондой бир нерселер болуп кала турган болчу болсо мындай жигердүү бир киришип, ошондой бир адамдарга окутуш керек да. Анан жөн эле мечиттин имамына барып 3 күн окутуп коюш менен ал нерсе болбойт. Ага мындай башот менен киришип, бир аз убакытты бөлүп, анан окутуп, баягы кыргызда айтат го, какыс жакшы болуп кеткенге жери аракет кылыш керек. А болбосо жанагынтип бир 3 күн окутуп таштап койсо, ал нерсе баягы кыргызда айтат го, сөөгүнө сиңип кетсе, ал уже чыгыш кыйын болот. Ошондуктан мындай нерселер болгондо учурунда жакшы аракет кылыш керек. Негизинен чындап эле кийинки учурда көп байкап атабыз, бул нерселер Кыргызстанда, кыргыз элибизде бир туугандардын арасында деле көп, соодагерлердин арасында деле көп, ар кайсы жумуш иштеген мындай коллегалардын арасында деле көп, бири-бирине ушинтип кара дуа окутуп эле, сыйкыр окутуп эле, ушинтип ушунун аркасынан түшүп, иши кылып бирөөнүн ийгилигин көрө албай, ушинтип бергенчи. А негизи мусулман адам бизчи тагдырга ыйман келтиребиз да. Биз мусулман катары тагдырга ыйман келтирген адам катары тагдырдын жаман жакшылыгына ыйман келтиребиз. Демек ушул тагдырдын жаман жакшылыгынын маани маңызын терең бир түшүнбөгөндүктөн болуп атат да. Анткени мисалы үчүн мусулман адам ушундай болуш керек. Эгерде сага ийгилик берсе, бу да Алладан деп шүгүр де. Эгерде сен аракет кылып атасың, бирок окшошпой жатса, бу да Алладан деп сабыр кылабыз. Бирок экинчи бир адамга Алла Таала ийгилик берип атса, ага көрө албастык, ичтардык кылбаш керек. Мына ол кара дуаны окутуп барып чуркай калып, ошолордун соодасын жүргүзүп аткандагы биринчи биздин жеңил ойлогулугубуз, экинчи динибиздеги диний сабатыбыздын жоктугу, үчүнчүдөн ошол көрө албастык, ушуга окшогон нерселер кошул ташыл болуп келип туруп, анан кийин бир адамдын өмүрүнө зыян тартуусуна алып келип атат, бир семьянын бузулушуна алып келип атат. Куранда Сулайман пайгамбардын окуясы айтылат, Муса пайгамбардын окуясы айтылат, сыйкыр туурасындачы. Анан Харут менен Маруттун окуясы айтылат. Бакара сүрөсүндө Бибабила Харут ва Марут деп, ошо Вавилондо Харут, Марут деген Алла Таала эки периштени жөнөткөн дагы, анан ошолорго сыйкырды үйрөткөн. Сыйкырды үйрөткөн дагы адамдарга жөнөткөн да сыноо катары. Үйрөнсөңөр үйрөнгүлө, бирок үйрөнгөндө пайда жок деген да. Анан баягылар келгенде үйрөткөн дагы, бирок ошол нерсени айтканда Курандачы үйрөнбөгүлө, бирок бул Алладан болгон сыноо деген. Ошондон Кудайдан корккондор кээ бирлер үйрөнгөн эмес, алар жакшылыкка жетти. Ал эми бирөөлөр болсо кызыгып туруп ошол нерсени үйрөнүп алды дагы, анан жыйынтыгында барды дагы эмнеге ошол үйрөнгөн сыйкырларын иш жүзүндө ашырып, анан күнөөгө батты. Ары жагы бул сыйкыр менен капыр болуунун ары жагы бир кадам да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, кимде ким маната кахинан аваррафан деп, баягы көз ачыкка же сыйкырчыга келип, анын айткан нерсесине ишенсе, бир хадисте, бир риваятта келет экен, мисалы 40 күндүк намаз кабыл болбойт. Жөн эле барса 40 күндүк намазың кабыл болбойт. Бул деген сөздүн мааниси десе, 40 күндүк намазыңан кутулдуң, бирок 40 күндүк намазыңдан эч кандай грамда, 1 грамда сооп берилбейт дейт экен да. Эмнеге дегенде, сенин ошол Алла Таала шариятыбыз тыйган адамга баргандыгың үчүн. Анткени бул иш адамзатынын, жеке адамдын да, коомчулуктун да жашоосуна бир олуттуу бир зыянын тийгизип аткандыктан, мындай нерседен мусулман адам оолак болуш керек эле. Сен Алланын айтканын укпадың, Алланын өкүмүнө, шариятына баш ийбедиң, ошол жака бардың, мунун жазасы ушул. Нары көздөй капыр болуп мусулман адам динден чыгып кетишине бир эле кадам калат да. Ошондуктан жалпы көрөрмандарды, жалпы мусулмандарды ушул нерсеге чакырат элек, өзгөчө жаштарды, аял кишилерди, ушундай бирдеке болсо эле сүйүп калса эле сүйгөнүмдү өзүмө каратышым керек, анан башкага кетпеш керек деп эле кээде ушундай бир жеңил ойлуулук болот экен да. Анан жакшы көргөн, өмүрүнөн да өзүнүн жанынан да жакшы көргөн адам бар, окута коет экен да. Анан 20 жылдан кийин анысы жанагынтип акыл эстен айнып,
ден соолуктан айнып, анан ушундай болгондон кийин анан кийин бармагын чиштеп отурат экен да. Ошондуктан ушул нерселерге туура түшүнүк, ушул боюнча түшүнүктөрдү жайышыбыз керек дагы, ушул нерселерге бар жеткирбегенге аракет кылышыбыз керек дейилдичи. Ошол кадыр кээ бир белгилерди айтып коюптур. Мисалы үчүн баш ооруп, кээ бир үндөрдү угуп, дагы кандай белгилер болушу мүмкүн? Эми белгилер ар кимдики ар кандай болушу мүмкүн. Негизинен белгилүү белгилер ушулар да. Кулагына ар нерсе угулушу мүмкүн. Анан сыйкыр кээде ошондой. Сыйкыр адамдын кулк мүнөзүнө да таасирин тийгизиши мүмкүн дейт. Анан психикасына деле таасирин тийгизиши мүмкүн. Акылына деле таасирин тийгизиши мүмкүн. Анан характерине дагы, кулк мүнөзүнө да аябай оор бир таасирин тийгизип, үйдө эч кимсин жактырбайт, же күйөөсүн да жактырбайт, же баласын да жактырбайт, иши кылып ушул нерсеге алып келет. Аны түшүнбөгөн адам бул эмнеге эле мындай болуп атат дейт дагы, этегинде келип туруп семьялар, үй бүлөлөр бузулуп атат да. Бул нерсе өзү чындыгында бул нерсе эң жаман нерсе, бул бузукулук да. Шариатта жана башында айтып өткөндөй эң чоң күнөө болуп эсептелет дагы. Бул жер бетинде бузукулук кылган адамдардын катарында турат. Ошону ар бир адам түшүнүшүбүз керек да. Ар бир мусулман бул сыйкыр деген шариатта жаман нерсе экен. Куранда тыюу салыныптыр. Бул нерсени кылган адам Кудайга жакпайт. Бу дүйнөдө дагы өзүнүн жазасын алат. Акыретте болсо ал турган жаза турат. Ошондуктан бул сыйкырдан ар бир мусулман оолак болуш керек. Демек, жанагы айткандай, тагдырымда мага эмне нерсени Кудайым буйруса, мен ушуга шүгүр кылып жашайын. Анткени Алла Таала бешенеңе эмнени буйруду, эмне күн буйруп атат, кандай саат, кандай адамдар менен дос болуп атасың, ким менен жүрүп атасың, бунун бардыгында бизге жакшылык бар. Турмушуңда бир жоготууга учурап калдың, же бир зыянга учурап калдың, сен үчүн зыян болушу мүмкүн, бирок ошол кичинекей зыяндын аркасында чоң бир сен бир күтпөгөн бир Алладан жакшылыктар болушу мүмкүн да. Ошон үчүн мусулман адамдын жашоосунда жакшылык болсо да бул Алладан жакшы деп кабыл алабыз. Эгерде бир сыноо болсо да, Аллахым, мунуңа шүгүр, мунун да аркасында бир жакшылык бар дейбиз да. Истиржа кылабыз. Инна лиллах ва инна илейхи раджиун. Биз Алладан келдик. Аллага кайтабыз. Бардык Алланын колунда. Аллахым, бешенеме эмне жазсаң, мен ошого ыраазымын. Дегенде гана бизчи бирөөнүн дүнүйөсүнө көз артпайбыз, бирөөнүн байлыгына көз артпайбыз, бирөөнүн жакшы жумушуна көз артпайбыз, бирөөнүн ийгилигине көз артпайбыз. Бунун баардыгы ошо көз артуу жана хасат. Пайгамбарыбыз хадисте айткан, көз артуу бирөөнүн эмесине хасат кылып көз артуу бул ошол жанагы адамдын ыйманын жеп жок кылат, кудун отунду күйгүзүп жок кылгандай деген да. Биздики ошондон эле болуп атат. Эл өзүбүз билбей калып атабыз. Карапайым элдер ошол нерсенин аркасынан түшүп атат да, жыйынтыгында келип көптөгөн жаман иштер болуп атат, көптөгөн адамдардын убалына калып атат да. Түшүнүктүү. Кадыр, сиздин келинчегиңиз канча мөөнөт, мындай канча убакыт ошол абалда жүргөнүн сездиңиз? Мен ойлоп көрсөм 1 жылдан ашык жүрүптүр. Эми убагында чара көрүлбөй калган үчүн жыйынтык ошондой болду. Көрсө 1 жылдан ашык ошентип ооруп жүргөн экен да. Бул нерсе акырындык менен башталып, максаты ошол бийлешкенден кийин булардын дагы мындай окутканда мен угушум боюнча заказной болот экен да. Балалуу болбой калсын, жумушу жүрүшпөй калсын, турмушка чыкпай калсын, ооруп калсын, барып ушул адамды жок кыл дегенге чейин. Ошентип бир заказной менен болот экен ал нерсечи. Анан мен дагы бир жолу айтам, келинчегим ушу 1 жылдай ооруп жүрүп, бир туру эле жакшы, бир туру эле мурда кийин баштан өткөрбөгөнгө сезбедим да, билбей калдым. Натыйжасы ушул адамды жок кылууга алып барат экен. 1 жылдан ашык ооруп жүрдү. Ошондо устаз, ошол киши сыйкырдан өлүшү мүмкүнбү? Сыйкыр өзү таасир береби деген маселеге келгенде, Алланын изни менен таасир берет. Пайгамбарыбыздын окуясын карай турган болчу болсок, биз баардыгыбыз Куранда окуп жүргөн баарыбыз билебиз. Фалак сүрөсү менен Нас сүрөсү. Ошол 11 аяттан турат. Ошол бир яхуди бир адам болгон экен да, пайгамбарга ошол ичтардык кылып, анан ошол сыйкыр окуган. Айша энебизден риваяттар келет экен да. Айша энебиз ушинтип айтат.
пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам ушундай болуп калганда, бир ишти кылдым деп кылган кылбаганын билбей калганчалык деңгээлде мындай адашып калганда жаңылышып. Анан кийин Алла Таалага дуа кылып, анан Жабраил алейхиссалам келип баягы Фалак менен Нас сүрөсү түшкөн. Ар бир ал 11 түйүнгө түйүп туруп, анан бир эменин астына, бир кудукка таштын астына бастырып койгон да. Анан кээ бир риваяттарда ошентип келет, пайгамбар Азирети Алини чакырат да, ошо баланча кудукта кара таш турат, ошо таштын астын карасаң, ошол эле сыйкыр окулган экен, ошону алып кел деп анан Азирети Алини жөнөтөт экен. Анан Азирети Али барат дагы, анан баягы ташты, кудукту таап, анан баягы кудуктун ичине түшүп, баягы кудуктун астына ташты эметип, аны окуган ошол эменин сыйкырчынын аты Лабид деп айтылат тафсирде. Анан Лабид кыздары менен ошону окуган болот да сыйкырды. Анан келип, анан баягы Фалак Нас сүрөсү 11 аят, ошол 11 аятты окуганда, ар бир аятты окуганда бирден түйүн чечилип отуруп, анан пайгамбар алейхиссалату вассалам ошо 11 аятты окуп бүткөндө каннаху нашата мин айкал дейт да хадисте. Кудум баягы тушалып турган аттын тушоосун чечкенде ат ордунан жулкунуп туруп кеткендей, пайгамбарыбыз ооруп аткан пайгамбарыбыз ордунан туруп кеткен дейт да. Бирок пайгамбарларга өзү важип болгон кээ бир сыфаттар бар. Ошонун бирөөсү пайгамбарлар булар акылдуу, пайгамбарлык миссияны, пайгамбарлык жоопкерчиликти өтөш үчүн булардын акылы жайында болуш керек. Ошондуктан бул сыйкыр пайгамбарыбыздын кээ бир ошо денесине таасирин берген, бирок пайгамбарыбыздын акылы, вахий, Алладан келген өкүмдөрдү, дин шарият өкүмдөрүн эметүүдө ага таасирин жеткизген эмес дейт да. Жөн гана пайгамбар ошо денесинде гана бир аз таасир болгон, пайгамбарыбыз оор сезген, бирок ошону окугандан кийин анан жакшы болгон да. Ошондуктан бул сыйкырдын акыйкаты бар. Сыйкыр бул ааламда негизи Алла Таала каалабаса эч бир нерсе болбойт. Демек, ошон үчүн биз айтабыз да, Имам Азам рахматулла алейхи ошо акыйда боюнча келгенде ошол нерсени айтат да. Жакшы да жаман да Алладан. Биядикал хайр ва шар дейбиз го. Жакшылык да сенден ey Алла, жамандык да сенден дейбиз. Демек, ааламдагы болуп аткан бардык жаман иштер да Алланын каалоосу менен болот. Бирок Алла Таала эч качан киши өлтүр дебейт. Же сыйкыр кыл дебейт. Бирок Алланын каалоосу менен болот, бирок Алла Таала буйрубайт. Алла Таала жакшы көрбөйт. Алла Таала разы да эмес деп Имам Азам рахматулла алейхи деги эле биздин Ханафи мазхабта алымдар ошол нерсени айткан да. Бирок ааламда ошондой нерселер болот экен. Алла Таала адамга жолду көрсөттү дагы, инна хадайна ва сабила имма шакир ва имма кафур дейт го аятта. Биз жолду көрсөттүк. Эми нар жагы өзүңдөн. Амал кылсаң соңуңду аласың, амал кылбай тетири кетсең эсептеше турган күн келет дегендей да. Ошондуктан Кудайым өзү сактасын, негизи дин шариятыбызда ошол макасид шария деп коет да. Шариаттын негизги максаттары бар. Аалымдар бүт Куран хадисти изилдеп отуруп негизги 5 принципти алып чыккан. Ошол 5өөсү качан ишке ашса, жер бетинде кой үстүнө баягы торгой уялаган бир жашоо келе тургандай бир деңгээлдеги абалга жетебиз да. Биринчиси ошол динди сактоо. Динди сакташ ар бир мусулман моюндагы милдет, өзгөчө аалым уламалардын ошол дин жаатында жүргөндөрдүн моюндагы милдети ушул болуп эсептелет. Андан кийинки эле экинчи нерсе бул хефзун нафс, адам жанын сактоо. Жанды сакташ парз. Өзүңдүн жаның өзүңө аманат. Ошон үчүн өзүңдүн жаныңды өзүң кыйуу шариятта арам. Ал эми бөлөк бирөөнүн жанына да кас кылып, бөлөк бирөөнүн ден соолугуна же үй бүлөсүнө, бала чакасына зыян жеткирүү бул да арам. Үчүнчү принцип хефзул акыл дейт, адам акылын сакташ керек. Акыл бул Алладан берилген эң кымбат нерсе да. Акыл менен биз Куранды түшүнөбүз, акыл менен биз дин шариятты түшүнөбүз. Ошон үчүн шариятта адамды акылынан айныткан, адамдын өзүнүн адамдык бир касиеттен ажыратып кое турган, иче турган нерсе болобу, жей турган нерсе, чеге турган нерсе бүт бардыгы арам да. Ошон үчүн наша арам. Эмне үчүн? Анткени адам ага киргенден ошо акылынан айнып калат. Ал өзүнүн адамдык касиетинен чыгып калат. Ал ошол бир аз убактылуу бир нерсеге, ошол рахатка, кайфка кирип кетет да, ал үчүн жашоо бир тыйын болуп калат. Баланын да кереги жок, аялдын да кереги жок, тууганын да кереги жок, диндин да кереги жок. Ошонун аркасынан түшүп калат да. Ошол арак дагы ошон үчүн мисалы, ошон кумар оюндары да ошондой мисалы. Анан келип эме
хевзул мал мүлктү сактоодагы парыз. Ошентип шарият ошол 5 негизги эмени айтып чыккан экен. Ошол 5-өсүнүн баардыгынын жыйынтыгына карап келгенде, демек ушул 5-өсүнө залака жеткизе турган нерсенин баардыгы шариятта тыйып салынат да. Ошондон бул сыйкыр эң жаман нерсе. Сыйкырдан этият болуш керек, сыйкырга жолобош керек. Кимде ким сыйкыр кылдырган болчу болсо, буга жер мен айтат элем, адамдарда бар да, кээ бирөөлөр сыйкыр кылдырып койгон, тобо кылсын. Эгерде бирөөгө буга жери барып, бирөөнүн аялына же бирөөнүн баласына же бирөөнүн жакынына сыйкыр кылдырып жүргөндөр болсо, бүгүн угуп атса, азыр тобо кылсын. Азыр тобо кылып, эй Алла, өзүң кечир деп тобо кылсын, Кудайым кечирет иншалла. Экинчи ошол жолго барбаш керек да. Мындан кийинки ар ким ушул нерселерди уккандардын баардыгы өзүбүздүн жакындарыбызга, ата-энебизге, бир туугандарыбызга, санаалаштарыбыздын баардыгына ушул нерсени айтып жеткирейли. Адамдар сыйкыр, кара дуа, ушуга окшогон нерселерге жолобош керек. Көз ачыкка барбаш керек. Бир нерсеси жоголуп калса, көз ачыкка бара калайын, төлгө тарттыра салайын. Бунун баардыгы кайыпты бир гана Алла билет. Анан кайыптан бир нерсени айтып атса, анан ага ишенип алып, анан ал туура айтат экен, антет экен, минтет экен десе, бул адамдын ыйманына залака кетире турган нерсе да. Ошондуктан бунун баардыгы жана айтып келгендей эле ошол өзүбүздүн диний сабаттуулуктун бир аз тайкылыгынан болуп атат да, эришип кетип атабыз. Мусулман адам өзү баяу болот экен, бир аз коозураак сүйлөп койсо эле, анан ишеничтүү сүйлөп койсо ээрчи берет экен. Ошондуктан мына диний адабияттарды көп окусак, өзгөчө ушул сыйкыр туурасында мисалы, же болбосо башка негизи эле Кудайга кулчулук туурасында, ошондо адам баласы мындай оңолот эле. Кудайга тобокел кылуу туурасында, Кудайдан берген нерсеге ыраазы болушубуз керек. Азыркы кезде бизде көп нерсенин баардыгы, мисалы үчүн ошол жана соода кылып бирине бири жана антип келип туруп, соодагер бирине бири жанында турган коңшусуна сыйкыр окутуп аткан, кара дуа окутуп аткан, ал оокат өтпөй калгандан окуткөн жок. Анын оокаты бердиги отурган баардыгыбыздан оокаты тың болушу мүмкүн. Ошол акчага көзү кызаргандыктан болуп атат. Дагы да көп болсун деп. Дагы да көп, ач көздүктөн болуп атат. А болбосо адам баласы ушундай экен. Адам өлгөндөн кийин көргө барасың. Көргө барганда эмнең барат? Адам өлгөндө бирөөлөрдүн достору ушу үйгө жери келет экен, бата кылып. Бирөөлөр көргө жери барат экен. Бирок көрдө сени менен эч ким көргө кирбейт экен да. Бир гана ошо Кудайдан корккон ыйманың, окуган намазың, туткан орозоң, ал эми жана кылган сыйкырың, ушундай кылган бирөөгө кара мүртөздүк кылган бир арам иштериңдин баардыгы кыяматтан бар эсепке келе турган күн келет да. Адам ушундай экен, кабырга киргенде сурак болот. Анан сурак болот да, кабырда жаратуучуң кийим, пайгамбарың кийим, диниң кайсы? Жооп берет. Кандай адам жооп берет? Бул дүйнөдө шариятты түз туура карманып жашаган адам жооп берет. Бул дүйнөдө көрүнгөндүн айыбын ачкан адам, көрүнгөндү жаманатты кылган адам, көрүнгөндүн үй бүлөсүн бузган адам, иши кылып дегеле бирөөнү жаманатты кылган адам, бирөөнү ушактаган адам, ошонун аркасынан түшкөн адамдарга Алла Таала жооп беришке тауфик бербейт экен. Наоборот, тетиринче пайгамбар хадисте айткандай, бирөөнүн бир айыбын көрсөң, кемчилигин көрсөң, жашыр. Ошол себеп болот, иншалла, кабырда сен жооп бересиң. Анткени кабырда эгерде жооп бере албасаң, күнүңдүн бүткөнү ошол да. Ошондон Алла Таала баарыбызга өзү туура түшүнүк берсин, дин менен жашап өтүүнү Кудайым насип кылсын. Анткени бул дүйнөдө эч ким тирек болуп калбайт экен. Акыры бир күнү көз жума турган кез келет, бирок көз жумганда чоң аалымдар деле өлсө, өлгөндөн кийин бир адам экен. Бирок өлгөндөн кийин чында ойлонуп келсең, ошол аалым, чоң аалым кандай болуп өлдү? Кабырдан сураа кандай болду? Ага эч ким гарантия берген эмес. Демек бул бир гана качан болот десе, бул адамдын ошол такыбалыгында, Кудайдан корккондугунда экен да. Мына окшогон нерселердин баардыгы биздин ошол алып жүрүп эле көргөн нерсени кыла бергендиктен болуп атат. Ар нерсени тактабай, иликтебей. Пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам хадис барго, назар төөнү казанга, адамды мазарга жетелейт депчи. Бул эми пайгамбарыбыздан айтылган сөз. Бул кыска сөздүн ичинде чоң маани бар. Демек чындап биз дагы назардан этият болушубуз керек. Эми сиз кадыр көрүнүктүү адамсыз. Кинолорго тартылып жүрөсүз, актёрсуз. Сизге да бир назар өткөн учурларды мындай жеке өзүңүз мындай абалыңызда сезесизби? Бир чарчоо же болбосо балким мындай кээде көздөрүң кызарып,
кээде эч нерсе жакпай, эч ким менен сүйлөшкүм келбей, ушундай сыгылган учурлар болот го. Мен баягы той алып барыш дейбиз го. Той сезондо 1-2 жылда бир, то есть 1 жылда 1 же 2 жолу ушундай момент болуп калат. Желке мартты тырышып, эчтеке жакпай, мынтип бир кабак түйүлүп калат да. Сезем ошондой элечи бат. Анан дем салган таксырларга, молдолорго барып, 1-2 күн каттап, дем салдырып коем, кайра эле жакшы болуп калам. Анан ошол моментте эле барып бир жолу хижам алып коем. Аштым тырышкандачы. И все болду. Ошол нерсе мага 6 ай, 1 жылга чейин жетет. Баягы назардан деп коем да, жүк олтуруп калды деп сезем дагы, барып ошол нерселерди бат кылам. Устаздан мен бир нерсени сурайын деп жүрөм, көптөн бери ушул суроо жүрөгүмдү өйкөйт да. Негизи адам өзүнүн жанын кыйса, мисалы тозок деп айтылат го, устаз. Анан эми ушул сыйкырдын күчү менен, кара дубанын айынан өзүнүн жайын, өзүнүн жанын кыйгандар кандай болуп калат деген суроону мен бергим келип жүргөн көптөн бери. Ошого бир айтып берсеңиз. Негизи шариятыбызда жана айтып атып, хифзун нафси важибун, иллату ал ибада дейт. Жанды сакташ парыз. Ар бир адам Кудай берген жанды сакташ парыз экен. Аманат. Аманат да. Ошон үчүн жанагы ашыкча жеп алган же ден соолукка зыян боло тургандай деңгээлдеги бир нерселерди кылсаң, жесең, ичсең деле же спорт менен заниматься этсең деле, бирок ошол ден соолукка бардык эле нерседе өзүнүн нормасынан, мерче менен ашып кетсе, бул шариятта тыюу салынат. Демек, жанды сакташ парыз эле. Кудай берген жанды жараткан Кудайга кулчулук кылып өткөрүш керек. Эл журттун кызматында, диндин кызматында өткөрүш керек эле. Бирок бирөө келди дагы турмуш экен жанды кыйып салды. Не кыл десе арам иш болду. Демек, өз жанын өзү кыйуу шариятта арам. Ал эми анын тозокко барабы, тозокко барбайбы, аны бир Алла билет. Эгерде жан кыйса эчтеке болбойт деп туруп шариятка каршы тиш кайраса, анда ыймандан чыгып кетет, анда нак эле тозок болот. Бирок ар кандай азгыркы себептен барып этаждан таштай бергендерди көргөнбүз, асынып калгандарды көргөнбүз, турмушта болот экен андайлар. Бирок алар мындай өзүнүн акылында эмес. Алар жанагындай ар нерсе илешип калган. Сиз деле айтып атпайсызбы, мисалы сиздин деле толук эмеңиз жок. Азыр бирөөнү айыптай албайсыз. Ооба. Ошондой бирөө окутуп койгон болушу мүмкүн, же болбосо жөн эле бир жаман жерди басып алып, илешип калган болушу мүмкүн. Бирок ошонун таасиринде ал өлүп атат да. Эгерде акыл эси жайында болсо, ал нерсени кылмаган эмес. Демек, ошо илешкектин аркасында бир нерсе илешип калып эметип атат. Ал үчүн андай абалда, өзү акылы жок абалда болсо, ал күнөөкөр болбойт. Шариятта мисалы үчүн жада калса, бир адам комага түшүп калды. Комада 3 күн жатты. Өзүнө келди. Казасын бербейт намаз. Анткени шариятта намаз окуш парыз болот кимге? Акыл эси жайындагы адамга. 3 күндө алчы комада жатат. Өзүнүн эс үчүн да билбейт, өзүнүн бар жогун да билбей калды. Ал адам 3 күндөн кийин ойгонду, өзүнө келди. Алхамдулилла дейт да, кийинки намазын улай берет, ошол 3 күндүк учурдагы намазын окуйт. Же болбосо фикх китептерде келет, бир адам Рамазан айы, орозо айы киргенде жинтип калды. Орозо бүткөнчө жинтип жүрдү, эчтекени билбейт, өзүн билбейт, тууган энесин билбейт. Орозо бүткөндөн кийин айттан кийин өзүнө келди. Ал орозо парыз болбойт. Анткени Рамазан айында орозо кармаш парыз болчу. Рамазан айында мукаллаф болушун үчүн шариятта Алланын өкүмдөрүн аткарыш үчүн ал адамдын акыл эси жайында болуш керек. Бул адамдын акыл эси жайында болбоду. Ошон үчүн жиндиге намаз парыз эмес. Ошон үчүн жаш балага намаз парыз эмес. Жаш бала эле акылы келелек. Ошондо сыйкырдан кантип сактанышыбыз керек? Сыйкырдан сактануунун жолдору мен ойлондум да, ойлонуп, эң негизги жолу барбаш керек. Сыйкырчыга барбашыбыз керек. Эч ким барбаш керек. Анан эми сыйкыр болуп калганда эмне кылат десе, пайгамбарыбыз өзү үйрөткөн эртең менен кечки дуалар бар. Маснун дуалар бар. Эртең менен намаздан кийин, кечинде асырдан кийин окула турган дуаларды дайыма окуп жүрүш керек. Бакара сүрөсүн көп окуш керек, үйдө да коюп коюш керек.
Андан тышкары Фалак, Нас, Аят аль-Курсини окуп жүрүш керек. Ошолорду анан 5 убакыт намазда билинбеген менен коргон. Анан ушуга окшогон нерселерди адамдын ыйманы күчтүү болсо, ыйманы күчтүү адамга, ошол такыбалыгы күчтүү адамга анча-мынча ошондой илешкек, ошондой жанагындай анча-мынча нерселер жармашпайт да. Демек биздин өзүбүздүн алсыздыгыбыздан ошол нерселер неметип атат. Анан ошол нерселерди окуп жүрсө, ар кандай көз тийүүдөн, назарлап калуудан, ошого окшогон нерселерден оолак болот. А эми жанагындай деңгээлде атайын окутулуп калып, уже күчөп калып, өзүн өзү билбей калган деңгээлде болсо, анда ал өзүн өзү дем салып, же бир молдокен алып келип дем салуу менен болбойт. Анын ошонун аркасынан түшкөн атайын мыкты молдолорду аркасынан түшүп, ошолорду жалдап болсо жалдап, иш кылып ошолорду дем салдырып отуруп айыктырыш керек да. Болбосо мисалы кээде ушундай турмуш, кээде бир күчтүү молдону алып келсең андан жакшы болбойт, бирок башка бирөөнү алып келсең ошондон эм болуп калат да. Эми шыпа Алладан, бирок эм кимден конот, аны бир Алла билет экен. Ошондуктан баягы себебин издеш керек болду. Ошол устаз азыр тиги дем салуучу молдолор көбөйдү го. 200 сомго, 500 сомго анан адамдар ошолорго тез барып, мисалы жумасына 2-3 жолу барышат, бирок мисалы өзү намаз окубаса, бирок ушундай дем салуучулардан зависимый болуп калган кишилер көбөйдү да азырчы. Негизи мусулман адам эми баягы учуру менен дем салдырып турса жакшы, демдин зыяны жок да. Бирок дем салдырып коюп бир аз жакшы болуп калдым деп намаз окуй жүрүш жакшы эмес. Орозо кармабай жүрүш жакшы эмес. Дем салдырып ал жеке өзүнүн эле эмес, бирок Алланын милдетин, Алла Таала парз кылган ибадаттарды өтөбөсө, ал баары бир аны менен эч нерсеге жете албайт да. Ал убактылуу эле өзүн алдоо болуп атат да. Өзү деле өзүн өзү салып жүрсө деле болот. Анан кийин жанагынтип ага барганда адат кылып алып, анан жума сайын барып, анан ай сайын барып дем салдырып коюп, анан жакшымы деп. Негизи мусулман, негизи эле адам баласы бир пайданын аркасынан экенбиз го. Бирок түшүнгөн адам үчүн намаз окуу, Кудайга кулчулук кылуу, Алланын парз өкүмдөрүн аткаруудан өткөн эң бир пайдалуу нерсе жок экен да. Бирок ошол нерсенин зарыл экендигин туйбай эле ошо дем салдырып койгонду зарыл деп, кээ бир учурда баягы биякта эң зарыл нерсе турса, биякта зарыл эмес нерселерди өзүбүзгө аябай ысык көрүп алып атабыз да. Кээ бир учурда адамдар өздөрү эле мындай өзүнө ушундай бир ой салып коет деп ойлойм устаз. Мындай эми өзү жалкоолук кылып болсун же жашоодо мындай ийгиликсиз болуп атса эле ошого бир себеп издегиси келет да. Анан мен ушундай бирөө окутуп койду окшойт деп эле ушинтип кээде адашабыз. Балким анын ачкычы башка жакта. Эң жакшысы сиз айтып өткөндөй дайыма таза болуп жүрүү, тазалыкты дагы сактоо, ыймандын жарымы тазалык деп жөн айтылбаса керек. Негизи туура айттыңыз, сиз туура айтып атасыз да. Хадисте, аятта да келет. Ижтанибу касирун миназ-занни фа инна ба'даз-занни исм дейт. Адамдар туурасында жаман күмөн кылуудан сактангыла. Анткени бирөө туурасында жаман күмөн кылып эле, чото мени ушул окутуп койгон окшойт, ушул соо эмес, ушул мени көрө албайт деп эле бирөө туурасында жаман ойдо болуу бул арам да. Анткени бул эртеңки күнү бир эки мусулмандын ортосунда, бир туугандын ортосунда кастыкка, душмандашууга алып келет да. Ошондуктан эртеден бери биз кара дуба деп атсак, элдер ойлоп калбаш керек да. Демек, баягы мен шектенип жүргөн адам мени чындап эле точно окутуп койгон окшойт деп алат. Ага душмандык кылып баштабаш керек да. Наоборот, тетиринче бирөө туурасында жаман ойдо болбош керек. Кудайга тобокелин күчөтүш керек дагы, өзүнүн дуаларын окуп жүрүш керек. Мисалы бизде баягы тумар окуп чоң кишилер тагып алат го, мисалы да жамандык жетпесин, көз тийбесин, антпесин, бүтпесин депчи. Ошонун баары. Мисалы үчүн, бирок негизи өзү шариятыбызда эң жакшы тумар ошол окуган намазың да. Намаз ошол сага коргон болот. Аят аль-Курсини пайгамбар айткан, кимде ким эртең менен окуп чыкса кечке жери ага эч кандай зыян жетпейт деген. Мисалы кечинде окуп чыкса таң атканга жери ага зыян жетпейт деген. Анан пайгамбарыбыздан келген сүннөт дуалар бар, мисалы үчүн жанагынтип аны окуса Алла Таала ар кандай баледен сактайт. Мисалы жана пайгамбардын дуасы бар, бисмиллахиллади ла ядурру ма'асми шай'ун фил арди ва ла фис сама'i. 3 жолу окуп койсо, мисалы эртең менен кечке жери эч кандай зыяндык жетпейт дейт. Кечинде окуп койсо таң атканга жери эч кандай зыян жетпейт дейт да, мисалы. Ушуга окшогон дуаларды окуса,
ар кандай немелердин көрө албастарын көзү кээ бирөөнүн чындап эле жанагындай пайгамбар хадисте айткандай жанагынтип кээ бирөөнүн көзү ошондой экен төөнү казанга адамды көргө киргизет дейт экен да. Эми кээ бир адамдын табияты ошондой болот экен. Ал атайын неметпейт. Ошондой нерселерден коргон болот экен да. Кадыр, сиздин азыр үй бүлөңүздө абал кандай, балдарыңыз кандай? Абал Кудайга шүгүр. Кайра эле үй бүлө күттүм, үйлөнгөм. 5-чи балалуу болдук. Чоң балам лицейде окуп атат. Кыздарым мектепте. Үй бүлөмдө Кудайга шүгүр баары жакшы. Устат айткандай, эрте кеч биз дагы ушул Фалак Нас сүрөлөрүн окуп, өзүбүзгө анда-санда дем салдырып, Кудайдан тилеп, ошентип эле тиричилигибиз уланып атат. Баары жакшы үй бүлө. Устаз, адамдарга азыр сиз жогоруда айтып өткөн дуалардагы издешет да, буюрсачы. Анан динибизде ютубтан деле, балким кыргыз, орус тилинде ушул утренние, вечерние молитвы десе көбүрөөк маалымат чыгат ошол. Туура. Эрте мененки мисалы үчүн сажда деген тиркеме бар. Биз дайыма намаздын убакыттарын карап жүрөбүз. Ошонун ичинде эле ошол дуалар бар. Ошол ичинен дагы мындай окуган сайын дагы мындай галочка келип турат да. Ошондуктан анда пайдалансак болот. Мен алдын ала кошумча айтып коеюн көрүүчүлөргө. Азыр адамдар ушундай экен да. Мен бир туугандарым бар. Группалары бар. Анан ошондой группаларды ошондой неметип алыптыр. Тахлил тартышат экен. Тахлилди билесиздер да, ла иляха иллаллах. Кээ бир риваяттарда келгендей 70 миңди тартып туруп ла иляха иллаллахты. Анан ошонун сообун бирөөгө багыштаса, аябай сооптуу экендиги, керек болсо көр азабынан куткарып алган окуялар келет кээ бир китептерде. Хадис эмес, бирок аалым олиялардын тажрыйбада өткөн амал да. Анан ошентип алар ошону адат кылып алыптыр. Өздөрү аял кишилер. Анан өздөрүнчө группа түзүп алганда тахлил окуйт экен да. Анан кийин ошентип анан группалар чоңоюп, ар ким кошулуп, көп аялдар азыр жакшы болду, биз телефон чукулап оюн ойнойт экен, 60-тагы кемпирлерчи. Анан жакшы болду, азыр оюн ойнобой калдык. Кечке оюн ойнойт элем, телефонду кармап алып. Эми азыр күнүнө 5 миң, 10 миң жолу ла иляха иллаллахты толтурдум деп кээ бирөөлөр ушундай кылып атат экен да. Бул жакшы да. Ошондой нерсе менен мусулман адам баласы алек болуш керек. Негизи мусулман адам баласы өзгөчө жаш кезде тирлик менен болот экен да, пенсияга чыкканда аял деле, эркек деле бизде бошоп калат экен. Анан ар кимдин баягы интеллекти, түшүнүгү, чөйрөсү ар кандай болот экен да, ошого жараша болот экен да, калып калат экен да. Кээ бирөөлөр жөн эле ошол Кудай берген өмүрдү ошо бош неберелер чоңойду, балдар чоңойду, үйлөнүп жайланып кеткен, кемпир чал үйдө экөөсү бош. Ошолор ошондой бир өмүрүн бир намаз окуп, ибадат кылып, зикир кылуу менен өткөрүүгө аракет кылыш керек да. Бул жакшы да. Ошондуктан ошол тахлил тартабы же пайгамбарга салават тартабы, ушундай бир атайын бир өздөрүнчө бир круг түзүп алып, чөйрө түзүп алып, ошол чөйрөнүн немесинде ушундай бир дуаларды окуп, жакшы бир жакшылыктарды кылып, ортодон акча чыгара коюп, бир аз 5-10 сомдон мисалы садака кыла коюп, бирөөлөргө жардам бере коюп, ушул нерсе менен элибиз алек болсо, жанагы ошол нерселерден кутулабыз да. Болбосо жанагынтип ар ким өзү менен өзү боло берсе, шайтан пайгамбарыбыз айткан го, жамаат менен болгула деген. Шайтан шайтан жалгыз калган адамды аңдайт. Кудум кой, жалгыз калган тиги короо койдон бөлүнүп калган, оочолонуп калган койду аңдыгандай, шайтан дагы жалгыз калган адамды аңдайт дейт. Ошон үчүн дайыма мусулман адам, арабтарда ушундай сөз бар да, ал-инсану маданиюн би таб'ихи дейт да. Адам баласын Алла Таала ошо эл чөйрө менен адам боло турган кылып жараткан да. Ошон үчүн чөйрө менен бир аралашып жүрсө, ал адамга шайтан жолобойт экен. Ал адам жанагындай жолдорго барбайт, тетиринче. Ал адам ар кандай тупикке бир оңтойсуз бир кырдаалга туш болгондо аны колунан жетелеп кете турган, ага туура багыт көрсөтө турган жакшы достор керек да. Ошон үчүн азыр көп турмушта, тажрыйбада көп нерселерди көрүп атпайлы. Кимде кимдин досу жакшы болсочу, ар кандай кырдаалда, ар кандай кыйынчылыктарда сонун Куран сүннөттүн негизинде, шарияттын негизинде колунан жетелеп туруп чыгып кетет. Ал эми кимде кимдин досу жок боло турган болсо, ал инфаркт алып атат, инсульт болуп атат, депрессияга түшүп атат, сахары көтөрүлүп кетип атат. Бунун баардыгы ошол жакшы достун дагы учурунда жанында жоктугунан экен да. Ошондуктан элибиз андан көрө ушул нерсе менен алектенсе жакшы болмок. Каяктагы кара дубанан, каяктагы көз ачык, анан кийин сыйкырчы дебейчи. Эми эл экен да.
негизинен ушундай бир керемет сөз уккам. Акыретте дейт, сенин чыныгы досуңду көрөсүң дейт да. Ал адам жашоодо дайыма Алла Тааланы сага эстетип турган адам дейт да. Качан гана аны көргөн кезде сен жакшылыкты эстесең, аны көргөн кезде сен намазды, зикирди, Кудайды эстей турган болсоң, бул сенин чыныгы досуң болгон болот дейт да. Себеби ал адам эч качан жалган айтпайт, себеби ал адам эч качан сага да зыян келтирбейт. Анын бир гана пайдасы болот, анын дайыма Алланы, пайгамбарды, исламды сага таанытат. Ушундай бир сөз уктум. Жакшы сөз. Кадыр ошол жакында кара дуа тасмасы чыгыптыр. Ошол тасма жөнүндө дагы кеңирээк маалымат берип койсоңуз. Кантип тарыптыр, кандай эмелер, сюжеттер? Эмне жөнүндө сюжет кыскача мындай. Сюжет мындай. Өзүнүн эле жакын адамы, жакын курбусу ичиндеги көрө албастыктайынан бакшыга барып, ошол үй бүлөнүн кызын окутат да. Анын кызы менен өзүнүн кызы подружка. Алар дагы ортодо бир жакшы абройлуу үй бүлөнүн баласы колун сурап атат. Менин кызымдыкын неге сурабайт? Булар бардар үй бүлө, бизде эмнеге жок? Булар тигиндей, биз мынандай. Ошонун айынан көрө албастыктын айынан барып дуалатып, анан ошол кызында анан симптомдор башталат акырында. Кыйналат, анча-мынча жерин көркөмдөдүк. Анан эми бул кинонун аягында убагында апасы байкап калып, себебин кылат. Анан ошол кара дуанын жасаган адам, заказ берип жасаткан адам өзүнө кайтат да. Анан кинонун аягында ушундай бир слоганыбыз бар: жамандыктын жоо болот деген. Бир эле жамандык эмес, бул жашоодо менимче устаз жакшылыктын дагы жоо болсо керек. Ошентип өзүнө кайтардык. Анан максатыбыз ушул адашкан жарандарыбызды, мекендештерди, ушул кара дуа менен алектенгендерди мүмкүн болсо туура жолго, жакшылыкка кайтаруу. Негизги спойлер ушундай. Негизи ушул мамлекетибизде буга чейин ушул ачык жардама менен сыйкырлап берем, ушул мындайча айтканда сүйдүрүп берем, жолдош берем деп ар бир мындай телевизорду ачкан болсоң, астында бегущий строкада сөзсүз ушундай жардамалар аябай көп болчу. Бар. Анан азыр адамдар эми көбүнчө эми тилекке каршы муну менен аял кишилер алек болот экен. Аял кишилер буга кызыгат экен, мындай статистика ушундай экен да, алар дагы көрдүк эле. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул нерсе болбойт, тыюу салынган мыйзам чегинде. Ошондуктан биринчиден мыйзамды сактап, этият болууга, андыктан өзүбүздү, динибизди, өмүрүбүздү дагы сактап, булардан алыс болушубуз керек деп кошумчалап коелу. Ооба, негизи бул оңой нерсе эмес да. Мисалы үчүн Алла берген өмүр, альхамдулилля, биз адам туулган жерин өзүн татыбайт экен да. Биз мусулман чөлкөмүндө төрөлдүк. Кээ бир өлкөлөр бар, ислам динин атын эле уккан, мусулмандар дегенде атын уккан, бирок мусулмандарды көрүп, арал менен аралашып жашап көргөн эмес. Куранды деле окуп көргөн эмес. Ар ким ар кандай чөйрөдө экен да. Бирок бизде альхамдулилля ушундай бир чөйрөдө туулдук. Бизде бардыгы мусулман. Элибиздин дээрлик 90% ашыгы мусулман деп биз мактанабыз, Кудайга шүгүр. Бирок ошол Кудай берген жакшы бир улуу бир жакшылыкты, улуу бир неаматты өзүбүздүн бир туура эмес бир пейилибиз менен ошол нерседен кагылып калбашыбыз керек да. Анткени жанагынтип жанагыл нерселерге баруунун өзү, алар менен иштешип, аларды ишке салып, аларды колдонуунун өзү адамдын адашуусуна алып келип атат, адамдын бактысыз болуусуна алып келип атат. Андай бирөөгө көрө албастык кылып жанагынтип окуткан адам өзү да бул дүйнөдө да жарыбайт, акыретте да жарыбайт, бул дүйнөсү да аянычтуу болот. Кудай берген бир аз өмүрдү бир жакшы бир Кудайга кулчулук кылып, бирөөгө жакшылык кылып, мындай жакшы бир жашап өтө турган болчу болсо, ал аябай жакшы болмок да. Ал эми тилекке каршы азыр ушундай, бизде азыр
эл да ошондой болуп калды да. Мисалы карасаң, азыр жакында ошол нерсе да эметилбеди. Мисалы жанагынтип комментарий жазганда ар кимге комменти бирөөнүн бир жеке бир инсандык бир намысына сөз тийгизген, бир далили жок бир сөздөрдү жаза турган болчу болсо, ага да бир чара колдонот деп мыйзам кирип атат. Анан бул дагы негизи эле шариаттын талабы ошол. Негизи эле шариаттын деле талабы ошол. Анткени эмнеге дегенде чындап сыртта отуруп эле ар ким туурасында ар кандай нерсени жазып коюп, бирөөнү сөгүп коюп, тилдеп коюп, каргап коюп же бирөөнүн намысына тийген сөз айтып коюш жеңил экен да. Бирок бул шариятта чоң күнөө болуп эсептелет. Шариятта чоң күнөө болуп эсептелет да. Сенин мүмкүн сөзүң бирөөнүн сахарын көтөрүп атат. Пайгамбарыбыз хадисте айткан, чыныгы мусулман анын тилинен да колунан да экинчи бир мусулман зыян тартпасын, залака чекпесин деген да. Бирок сен келип туруп эметип атасың. Ошондуктан бул бир мусулманга бир жарашпаган сыпат. Бул билинбегени менен жер бетинде бузукулукту жайуу болуп атат да. Ошондуктан жана айтып өткөндөй бузукулуктун түрлөрү көп экен. Ошол нерселердин бардыгынан оолак болгонго аракет кылышыбыз керек. Ар ким өзүбүз деле оңдосок, дин шарият менен туура жүргөнгө аракет кылсак, коом оңолот эле, эл оңолот эле, жер оңолот эле, өлкө оңолот эле, элдер оңолот эле. Бирок тилекке каршы мындай нерсе болушу кыйын экен. Кимде кимге Кудай Таалам бешенесине жакшылык буйруса, ошол адамга Алла Таала ошол нерсени туш кылат экен. Кудай Таалам баарыбызга ошондой нерселерди туш кылсын, ошондой бир такыба бир өмүр сүрүүнү Кудай Таалам өзү насип кылсын. Жанагы Куранда да ошол нерсени айтат го. Кул аузу би роббин нас, маликин нас, илахин нас, мин шаррил васвасил ханнас депчи. Аллади ювасвису фи судурин нас деп. Анан жанагы бул жерде Алла Тааладан сактоо сурап атат. Алла өзүң сактай көр деп турган үстүнкү эмеде сүрөдө баягы минал джиннати ван нас деп келет го. Азгырыктан сактоо сура деп турган ошо жиндердин азгырыгынан жана адамдардын азгырыгынан деп атат. Адамдардын азгырыгы кандай десе, адамдардын деле ошол экен да, жинден айырмасы жок экен. Жин шайтанын келип азгыргандай эле адам деле келип жанагынтип бирөөнү сыйкыр кылып атса же башка кылып атса, ошол сүрөнү окуунун өзү ошондой немелердин жамандыгынан дагы коргойт экен да. Болбосо адам баласы ушундай экен. Адам баласы шариятыбыз ошол нерсени айтат экен. Эгерде кимде ким ушул адамгерчиликти, исламдагы көрсөтүлгөн адамгерчиликтин нормаларын сактап жүрө турган болчу болсо, анда ал адам бул периште сымал. Периштелер анткени күнөө кылбайт экен. Бул адам да ошондой күнөөкөр эмес, Кудай сүйгөн бир пендеге айланат. Ал эми кимде ким немесе Куранда аябай катуу айткан экен да. Кимде ким ошо айбандык бир даражага түшүп кете турган болчу болсо, жанагынтип айбан кылбаган бир адамдын оюна келбеген, адамдай жакасын кармап ойтобо дей турган бир иштерди кыла турган болчу болсо, мындай адамдарды Куранда айтат го. Улайка кал анам балхум адол депчи. Мындай адамдар малсымал, керек болсо малдан дагы бетер депчи. Ошондуктан азыркы могул биздин тема козгоп аткан темадагы ушул нерсеге туш болгон адамдар, булардын абалы өтө оор. Эгерде чындап дин шарияттын назары менен карай турган болчу болсо, бул абал өтө оор да. Ошондуктан мен жалпы көрөрмандарды кимде ким ушуга жана айтып өттүк эле, кимде ким аралашып калган болчу тобого чакырам. Тобо кылыш керек. Мындай да, жаның согуп атабы азыр? Алхамдулилла. Кудайым өмүр берип атабы? 5 күн өмүрүң барбы? 5 жыл өмүрүң барбы? Ар качан, ар убакытта Кудайга тобо кылышка мүмкүнчүлүк бар биздечи. Кудай Таала бизди күтүп турат. Качан тобо кылып, Алла мен ушундай күнөө кылып, мени кечир дей турган болчу болсо, Кудай Таалам кабыл кылат да тобоңду. Кандай болбосун, керек болсо, ошо киши өлтүргөн адамды дагы Кудай Таалам ошо тобосун кабыл кылат да. Ошондуктан жанагы хадисте келет эмеспи, Бани Исраил коомунда бир адам болот экен. Сахих хадисте келет, жакшы билесиздер. 99 кишини өлтүрөт. Анан бир күн ойлонуп, мен өлсөм кандай болот деп тобо кылайын дейт экен да, анан барып, анан бир ошол учурдун бир молдосуна барат экен. Анан барып айтат экен, мен ушундай 99 кишини өлтүрдүм десе, сен тозокко түшөт экенсиң десе, баягы ачуулуу неме окшойт. Анда 100-чү сен болду, аны өлтүрүп салат. Пайгамбарыбыз хадисиде бул, мен кыскартып айтып атам. Анан кийин келип башка дагы бир ошол учурдун молдосуна барганда, анан ал сен жер которушуң керек дейт. Бул деген сөз тобо кылыш керек деген экен да. Тобо кыл, жер котор деген.
анан жер которуп болду, бул өлкөдөн тиги шаарга көчүп барайын, ошол жакта жаңы жашоону жаңы барак менен баштайын деп анан баратып, анан кийин жолдо анан ажал жетип анан өлүп калып атпайбы? Анан өлгөндөн кийин анан жаналгыч периштелер келет экен. Рахмат периштелери азап периштелери келип алып кетет экен. Адамдын руху эгерде жакшы рух болсо, анда рахмат периштелери алып кетет экен. Эгерде руху жаман рух болсо, анда азап периштелери келип алып кетет экен. А бул адамдын рухун жаналгыч периште алгандан кийин кайсы периштелер алат, талашып калат экен да. Анан ошол учурдун пайгамбарынан анан вахий келип, анан не кылат дегенде, кимдер алып кетет буну? Бул деген 100 кишини өлтүргөн. Десе бул деген тобо кылган деп анан кадамын санагыла дегенде, кадамын санап келгенде, берки күнөө кылган жакка караганда тобо кылган жагына бир кадам жакын болгон, Алла Таала күнөөсүн кечирин деген да. Демек ушундай, Алла Таала биз кандай күнөө кылбайлы, сыйкыр кыласыңбы, бале кыласыңбы? Кудайга тобо кыл, колуңдан келсе кечирим сура, жараткан Алла Таала кечирет. Бирөө үчүн сыйкыр окутсаң да, экинчи ошол нерсени кылбайм деп чындап өкүнүп Кудайдан кечирим сурай турган болчу болсо, Алла Таала кечирет. Жада калса Кудайга иман келтирбегендер да бүгүн келип туруп, Алла жаратуучу, Мухаммед пайгамбар хак, Мухаммед пайгамбар алып келген дин чын деп, чын дили менен кабыл алып, тили менен ла иляха иллаллахты айта турган болчу болсо, Алла Тааланын эшиги ачык, тобо эшиги ачык да. Ошондуктан жалпы көрөрмандарды, жалпы мусулмандарды ушул нерсеге чакырат элек. Дайыма тобонун үстүндө болушубуз керек. Анткени биз билбейбиз, ар качан биз кээде туура эмес ойлоп коесуң. Кээде оюң менен дагы бир күнөө кылып коесуң. Анткени амалдар бөлүнөт. Жүрөк менен болгон амалдар бар, дене менен, кол менен болгон амалдар бар. Күнөөлөр, мисалы үчүн, жүрөгүңдө кээде бир нерсени ойлоп коюп эле адам динден чыгып кетиши мүмкүн, аны билбеши мүмкүн да. Ошондуктан мусулман адам баласы дайыма тобосун жаңылап, ey Аллахым, өзүң кечир, мен өзүңдүн кулуңмун, сен эмне десең ошого мен макулмун деп жашаш керек. Анан бирөөгө көрө албастык кылып, бирөөгө ичтардык кылып, анан тигини минте коеюн, аны мынте коеюн деп эле өзүн Кудай баштанып, өзүн тим эле бул ааламдын бир ханы элестетип албашыбыз керек да. Биз бир жүргөн бир махлукпуз. Бизге жерин нечен деген пайгамбарлар өткөн, бизден кийин да нечен деген улуу заттар келиши мүмкүн, аалым оолиялар келиши мүмкүн. Алайым ошолордун изинен бизди калтырбасын, ошолордун этегин кармап, ошондой жакшы адамдардын этегин кармап, ошо бейиште ошолор менен бир болууну Кудайым насип кылсын деп тилеш керек да. Бир окуяны айтып өтөйүн. Ушул сиз деген Нас сүрөсүндө жиндер жана адамдар деп айтып өтпөдүңүзбү? Көп адамдар ушул мындай бирөө ишенет, бирөө ишенбейт. Бирок динибизде айтылган негизинен жиндер бул акыйкат, булар бар. Булар дагы биз сымал жашашат, булар да биз сымал бөлүнөт, туурабы? Анан динибизде ушундай бир акылмандардын жакшы бир насааты бар. Булардын жашоосу менен көп алек болбо, буларды көп сөз кылба, буларды өзүңө чакырба дейт го. Ошондуктан 3 тамгалуу деп кыскартып да коюшат. Ошондуктан бирок булар бар чындыгында, ушул кээ бир сыйкырчыларда бири-бирине адамдарды жамандык кылуу ниетинде мындай жөнөтүшөт. Мен 2009-жылы, канча жыл болуп калат, аябай көп эле, бир топ жыл, 16 жыл болуп калабы. Ошол 16 жыл мурун биринчи жолу ошондой адамды көргөм да. Анда ушул бир байкем неме кылып калат, мындай мага чалат да, айтат: Нурстан, эми келе калчы дейт да. Анан үйдүн алдында күндүз саат түшкү 1би, 12би сүйлөшкөн кыз менен басып бараттыр да. Анан алдагы орону алган кыз, анан экөө таанышып ушундай. Анан барсам эле кыйкырып атат да алчы. Анан биз деген ушул Гоголя Московскийге жакын жерде турчубуз, Гоголя чүйдө. Анан мен неме кылдым, дароо ойлондум дагы, машинени алып келдим. Анан кармадым анычы. Жаман мындай башкача жинденип атыптыр да. Кармадым дагы, анан бирөөлөр келип калды: "Эмне муну кыйнап атасың?" депчи. Анан мен дароо, Кудайым өзү кечирсин, оозуман чыгып кетти да. Бул биздин карындашыбыз болот, эпилепсия болуп атыптыр, срочно больницага алып барышыбыз керек деп. Анан байкемди отургузуп айттым: "Мечитке айда" дедим. Мечитке алып бардык. Алып бардык да, мен кыскартып айтып берейин. Мечитке алып бардык дагы, молдосуна айттык: "Байке, ушундай болуп атат, что-то башкача болуп атат" депчи. Үндөрү дагы башкача чыгып атат депчи. Көзү да башкача болуп атат деп. Анан байке дем сала баштады. Кыскасы, алда дем салган кезде кыйнала баштады. Анан биз да корктук, мындай көргөн эмеспиз. Анан жаш балабыз, анан силер дагы бир нерселерди окуп тургула деди. Бирок өкүнүчтүүсү, ошол күнү ошол жакта
дежурствоны аткарган, мындай кызматта болгон молдо бизге мындай же компетенттүү эмеспи, кыскасы айтыда 3 күн неме ушу сууну дейт, мен сууга дем салдым дейт, 3 күн ичиргиле дейт, болбосо кайра келгиле дейт. Анан билбейм кандай болду, ким чалды билбейм, ошондо жыргалгаары келди. Жыргалгаары экени биринчи жолу ошондо көрдүм. Карке келди дагы, эжелери чалды, кыскасы бирөө чалып тур а кишигечи. Анан бир байке менен келип, ошол жакта бир бөлмөсү бар экен, ошол жакта кошумча мындайча айтканда дем салды да. Окуду бир кезден кийин ошол кыз өзүнөн кетип калды. Анан неме чакырдык, амбуланс, скорый чакырдык, тез жардам чакырып, алар келип, ой, что вы бул кызды эмне кыйнап атасыңар, бедную девочку, тиги да айтып атат, мени алып кетчи деп булардан. Анан Карке монтип айтты да, бул диний иш деди, бирок азыр сиз мунун пульсун текшерип, мындайча айтканда өзүңүздүн ишиңизди кылып кетиңиз деди да. Анан эми эле аралашайын деди да, мына көрүңүз деди дагы, орустар экен. Анан отургузуп туруп Курандан аяттарды окуй баштаганда өзү жаман мындай атырылынды да, тигичи тимелер жулкунду да катуу. Анан тигилер да аябай коркуп туруп айтты да, эгер диний иш болсо диний адамдар маселеңерди чечип алгыла деди да, чыгып кетишти ошол жактан. Андан кийин бир канча саат ушинтип күрөштү дагы, эжесине мынтип айтты, тиги больницанын жанында зайтун деген май сатылат экен, ошол майды сатып алыңыз деди дагы. Анан үйүнө бардык, биз деле бардык, аларды коштопчу. Эми качып кетпейчи мындай. Бирок ошондо өкүнүчтүүсү, мен канча жыл бою ошол убакытта дагы намаз окуган болсом, Карке мынтип айтты да, ушул кайсы сүрөлөрдү билесиңер, жаныбызда окуп тургула деди да. Эмне эле окуйт десе, аятал күрсүнү окугула деди. Эми аятал күрсүнү өмүр бою окуп жүргөнсүң да. Анан аятал күрсүнү окуу ошол күчтүү болот деди эле. Мен болсо Аллаху ла илаха илля хуал хайюл кайюм дейм да. Калган эсимде жок. Мындай болду. Жана айтат го, эгер адам ла илаха иллаллах деп жашабаса, өмүр өлгөндүн астында ла илаха иллаллах деп айта албайт дейт го. Оозунан чыкпайт дейт го. Жүрөгүнөн чыкпайт дейт. Ушул сыяктуу биз экөөбүз коркконубуздан, байкем менен коркконубуздан жанагы эстей албай койдум да, байкемдей. Кайра кайталам, эстей албайм. Акыры бир аздан кийин башка сүрөлөрдү окуп атып, анан кайра тигини эстеп, анан кайра улантып кеттим. Анан кыскасы үйүнө бардык, жанагы зайтун майына жолдо кетип баратканча Караке дем салып барды. Дем салып туруп эжесине мынтип айтты, ушуну денесине сыйпаңыз деп. Анан ал сыйпады. Бир канча убакыт биз башка бөлмөдө болчубуз. Кыйналды да, кыскасы. Бирок эч ким жок, жалгыз эле жатат комнатада. Кыйналды. Андан кийин биз кайра кирдик, Караке менен чын кадимкидей сүйлөшө баштады. Ал кыз англисче жакшы сүйлөгөндөн англисче сүйлөй коет, орусча бизге сүйлөй коет. Эмне кылып жүрөсүңөр биякта деп. Эмне кылып жүрөсүңөр? Эмне башка ишиңер жокпу деп. Өзүңөрдүн жашооңорду жашай бербейсиңерби деп кыскасы ушинтип айтты эле. Караке мындай жооп берди. Бул биздин мусулман карындашыбыз деп. А мусулманга бир тууган деп. Ошондуктан эгер сен дагы динибизди кабыл алсаң, бизге бир тууган болосуң деп. Кыскасы анан экөө динден сүйлөшө баштады. Анан ал айтты, мен шайтандын буйругу менен келдим, азыр чыксам бизди өлтүрөт деди. Мени өлтүрөт, мен корком деди. Анан Карке айтты, сен коркпо деди. Сени мусулман жиндер коргойт, сен мусулмандардын арасына кошул деп айтты да. Кыскасы ушундай бир диалог болду, биз дагы титиреп угуп атабыз, мындайча айтканда. Анан ал акыры айтты, мен баардыгын билем, бир корком деди да, мындайча айткандачы. Бирок ушинтип коркпо деп атып ага мындай мусулман кылды да, кыскасы. Анан айттык, ла илаха иллаллах деп айт десе, тиги ла илаха иллаллах айтпайт, деп чайнап ийет да. Анан биз мындай хорам баарыбыз айттырып атып, анан акыры айттырдык анчы. Өзү да айтты. Анан айтты, эмне кылайын деди эле. Анан айтты, сен эми буга дагы бир тууган болдуң деп айтты. Каракечи. Эми бул сен бир тууган болгондуктан муну кыйнабай денесинен чык деди. Андан кийин ооба деп бир кезден кийин чыкты тиги кыз. Сразу турду, айтты да, мен өзүмө келдим деди. Үнү да мындай кыйкыра берип, чыйылдап калыптыр да. Өзүмө келдим деди, ошондо биринчи жолу көргөнбүз. Кудай таалам сактасын, эми өрнөк болуш үчүн гана муну бир мисалды келтирдик. Мен буга чейин дагы мындай түшүндүм, бул нерсенин болгону. Каркем дагы бизге айтты, эми болду, бул нерсеге аралашпагыла, бул нерсени көп изилдебегиле, кызыкпагыла, өзүңөрдүн жашоо, турмушуңарга маани берип, таза, адал жашагыла. Жана жогоруда устаз айткандай, эртең менен кечки зикирлерге маани бергиле,
деди. Болду, эми ошондон бери Кудайга шүгүр мындай нерселерден да бир алыс жашап калдык, алхамдулилля. Эми муну эч бир адамга каалабайт элем. Болгону бул нерсе акыйкат экени үчүн бул окуяны айтып өттүк. Анан кошумчалай кетсем, көпчүлүгү ишенбейт да. Кантип эле ушул нерсе барбы? Ал нерсеге ишенбесең сага таасир бербейт деген дагы биздин көрөрмандар бар да. Негизи биз эми кинобузда көрсөтө алдык, бул нерсе бар. Анан ушул адам баласын көрө албастыгы менен жасалган нерсе. Барып ичине орношту, тиги кызды аябай кыйнап атат. И ошол моментте биз жана эмеде кинобузда ичиндеги нерсе уже апасын жакындарын алдап атат да. Апа, мен жакшымын, тиги молдоке эмнеге келди, кетириңиз апа деп. Ушундай нерселерди да көрсөтүп кеттик да акырындап. Айтайын дегеним, ошондой нерсе элешип кала турган болсо, мындай айттырбаганга аракет кылып алып кетет экен. Устаз ошол туурабы? Негизи азыркы сиздер айтып аткан маселеде диний жагы бар да. Диний жагы биз кайыпка ыйман келтиребиз. Периштелерди көргөн эч ким жок. Пайгамбар көргөн, пайгамбарлар көргөн, кээ бир сахабалар көргөн. Бирок биз көрбөсөк да периштелерге ыйман келтиребиз. Адамды хадистерде келгендей, адамды 20 периште кооруп жүрөт. Күндүз 10 периште, кечинде 10 периште. Сен уктаганда ошол көзүңдү, кулагыңды, мурдуңду сактаган периште кетип калса, чымын курт-пурт кирип кетет экен да. Демек ошол ар кандай жандык ошол сенин кулак башыңан кирип кетпеш үчүн коргоп жүргөн ошол периште экен. Периште сени коргоп турса, ит деле сага үрбөйт экен. Периште качан таштап кеткенде Алланын өкүмү менен, буйругу менен. Анан ит сага үрөткөн, жылан сага атака коет экен да. Ошондуктан бул жинге ыйман келтирүү, периштеге ыйман келтирүү бул биздин милдетибиз. Эгерде Куранда жиндин бар экендиги туурасында айтылып атса, хадистерде айтылып атса, эгерде кимде-ким жинге ишенбей турган болчу болсо, анда ал адам мусулманчылык рамкадан чыгып кетиши коркунуч бар. Ошондуктан бул жиндер акыйкат, бул кайып ааламы биз көрбөсөк дагы, 5 тозок деле кайып ааламы, аршы курси деле кайып ааламы, бирок биз аршты көргөн жокпуз. Бирок Алла жараткан эң чоң махлук арш бар деп ишенебиз. Курсиди көргөн жокпуз. Куранда аят-ал курсиди окуп атабыз. Демек курси деген Алла Таала жараткан махлук бар. Бейиш деген жараткан махлук бар. Тозок деген Алла Таала жараткан махлук бар. Бейиште Алла Таала жараткан ошол гылмандар, хур айындар бар. Тозокто ошол тозокту кайтарган сакчы периштелер бар деп бул кайыпка ыйман келтиребиз да. Ошондуктан бул жөн эле жинге ишенип коюу эле эмес. Жинге ыйман келтирүү дагы биздин моюнуздагы милдет болот. Анткени Куранда бунун бар экендиги айтылган. Тарыхта, хадисте келет, Лейлатул жин деп Азирети Ибн Масудтан риваятта. Кээ бир алымдар бул хадисти сахih эмес дегендер бар, бирок хадис китептерде келет. Баягы Ибн Масуд пайгамбарыбыз экөө барат дагы, пайгамбарыбыз бир ээн талаага келет, бир сапарда кетип баратып, кечинде түн бир окум болгон кезде пайгамбарыбыз эшитип алат да Ибн Масудду. Тегерекей кыдырет, тегерек кылып чиет дагы. Ушул чийимден эмне үн уксаң дагы, эмне болсо дагы, кандай коркунучтуу нерсе болсо дагы чыкпа дейт. Пайгамбарыбыз о бир окумга жок болуп кетет, көп убакытка жок болот. Ибн Масуд айтат, ар кандай үндөр угулгандыгын айтат, ар кандай жаныбарлар эметилгенин айтат. Анан пайгамбарыбыз келет дагы анан кийин ошону айтат да, бир топ жиндер мусулман болду деп анан кул ухия илейя аннаху истама нафарун минал джинни факалу инна сами'на кур'анан ажаба яхди иля рушди фааманна бихи ва лан нушрика би роббина ахада. Бул жиндердин сөзү да. Куранда Алла Таала жиндердин ошол пайгамбарга ыйман келтирип туруп, биз Мухаммед деген пайгамбарга жолуктук, ал бир ажайып бир Куранды окуп берди, биз ошону уктук, ыйман келтирик деп барып туруп жиндерди даават кылып аларды мусулман кылгандыгы баяндалат да. Ошондуктан бул Куранда келген нерсе, бул хадисте келген нерсе. Ошондуктан буну жөн эле эметүү эмес, буга ыйман келтириш биздин мойнубуздагы парыз. Анан эми азыр бул жерде бир маселе бар. Аалымдарда эми баягы биз аалым эмеспиз, биз ошол аалымдардан уккан нерсени элге жеткизген, ошо дин жолунда деп
ошолордун этегине илешип жүргөн бир адам катары негизи биздин ханафи мазхабтагы уламалардын көз карашы боюнча жин киреби кирбейби дегенде маселе бар экен. Эми кирет дегендери да бар. Бирок көпчүлүк аалым уламалар тахкык ошол жин кирбейт, жин тиет дейт экен дагы. Нары көздөй бул өзүнчө бир оору. Эми бул дүйнөдө сырдуу дүйнө. Биз жаратуучу болбогондон кийин биздин акылыбыз жетпеген, биз түшүнбөгөн көп нерселер бар. Анан биз кээде мындай сыртына карап туруп, ушундай кирет экен, ал экен, бул экен деп бүтүм чыгарып кое беришибиз мүмкүн. Бирок азыр деле көрүп атпайлыбы? 20 жыл мурун биз көп нерсени момундай деп эсептейт элек, шариятта ушундай дейт элек. Бирок бүгүн биз көзүбүз ачылды, көп нерсени көрдүк. Көзүбүз ачылды дегенде диний сабатыбыз өстү, өркүндөдү, аалымдарды уктук, башкаларды эметтик да, көп нерседе көз караштарыбыз өзгөрдү. Демек бул бир учур келет, мүмкүн дагы бир учур, бир этап, бир момент келгенде биз ошол нерсени түшүнүшүбүз мүмкүн да. Бирок аалымдарда ошондой пикир бар экен. Жин киреби, кирбейби дегенде биздин ханафи мазхабтагы аалымдардын жыйынтыгы боюнча жин кирбейт. Жин баягы Куранда дагы тиет деп келет да. Куранда да. Ятахаббату шайтану минал мас деп Бакара сүрөсүндө ошол мас дегенде тиүү да. Анан ошондуктан ол жин тийиши мүмкүн, бирок жин кирет деген нерсеге далил жок деп. Баягы Куран хадистин эгерде аят хадистердин жыйынтыгына караса, жин кирет деген нерсе андай түшүнүк жок деген пикирди айткан бизде аалым уламалар бар. Ханафи мазхаб боюнча, ал эми башка Хамбали мазхабтагылар да кирет дейт экен. Ошон үчүн көбүнчө бүгүнкү күндө ошол Хамбали мазхабты тутунган көп немелер ошо жин чыгарабыз деген нерсе менен алек болуп жүргөндүгүнүн дагы маани маңызы ошондо экен да. Бирок бизге устаз айтты. Кыскасы, Нурсултан, өзүңдүн жашооңдо кандай жашаш керек экенин жакшы билесиң. Таза жаша, көп бул нерсеге ойлоно бербе, кызыкпа деди да. Ооба. Айтор мындай айтканда мен буну өрнөк катары гана айттым. Ошондуктан биз эң башкысы таза жашаганга аракет кылышыбыз керек экен. Бул устаз бир нерсе айтайын. Туура. Сиздин сөзүңүзгө эле коштойун деп атам да. Таза жашоо дегенде бул таза жашоонун нормасы болуш керек да. Таза жашоонун нормасы же эрежеси же тартиби эмне болуш керексе бул дин шарият экен. Биз жана Ханафи мазхабы деп атпайлыбы? Матуриди акыйдасы деп атабыз. Биздин Кыргызстанда ошо диний чөйрөдө ошол багытта гана диний ишмердүүлүк жүргүзүүгө биз укуктуубуз. Мамлекет ушул нерсени бизге өздөрү колдоп, коштоп, ушул нерсенин негизинде кылымдардан бери келаткан бизде салттуу ислам деп кылып берди. Демек, ушул жана таза жашоо деген бул эмне десе, мазхабты карманып жашоо. Анткени мазхаб бул Куран, сүннөт. Куран, сүннөттүн жыйынтыгы, бир эреже кылып туруп чыгарып койгон. Ошон үчүн ошо өзүбүздүн Ханафи мазхабтан, Матуриди акыйдадан чыкпай эле жашай турган болчу болсок, анда биз таза жашоону жашайбыз. Эгерде кимде ким Куранды эле окуп туруп же хадисти эле окуп туруп өзү түшүнгөндөй жыйынтык алса, анда жер бетинде 4 мазхаб эмес, анда жер бетинде 1,5 миллиард мазхаб болуп кетет да. Анда таза жашоо жашашыбыз кыйын болуп калат. Азыркы кезде биздеги көпчүлүк учурда ошол мусулман бир туугандарыбыздан байкалган нерсе ошол болуп атат да. Бир аз Курандын котормосун окуп эле, хадистин котормосун окуп эле, молдону деле укпай, башканы деле укпай эле, өзү түздөн түз эле ошондон бир жыйынтык алып, өзүнчө фатва чыгарып эле, мындай кылсам болот, мындай кылсам болбойт деп эле жыйынтык алган болуп атат. Бул нерсе эми баягы адамды адашууга алып келет экен да. Ошондуктан биздин молдокелерибиз дайыма чакырып келет. Элдер келгиле, биз Ханафи мазхабын карманайлы, Матуриди акыйдасын карманайлы. Демек, бул деген сөздүн мааниси, эгерде бир маселени билбей калсаң, бир шарият маселесин билбей калсаң, ошол боюнча биздин Ханафи мазхабта китептерде эмне деп айтылган? Ошону карманышыбыз керек. Өткөндө бир бала, бизди Ислам университетте окуган бала чыгарып коюптур хадис. Төөнүн этин жесең дааратың бузулат деп. Хадис. Бирок биздин мазхабта даарат бузулбайт. Бышкан эт, мисалы хадистерде келет. Бышкан этти жесе, отко бышкан, мейли шашлыкпы, мейли эт асасыңбы, мейли куурдак кыласыңбы, быштыбы, бышкан этти жегенден кийин даарат бузулат деген пайгамбарыбыздын хадистери бар. Бирок биздин мазхабта, Ханафи мазхабта аалымдар ошол хадистердин толкованиясы башкача болгондуктан, алар башкача толкование бергенде, биздин мазхабта жыйынтыкта бышкан тамакты жейбиз, ашты жейбиз, дымдаманы жейбиз дагы, оозу чайкасак чайкайбыз, сүннөт деп. Унутуп калган учурда чайкабай эле барып намаз окуй беребиз да. Ошондуктан бул таза жашоо дегениңиз, эгерде биз ушундай бир түшүнсөк, мазхабтын негизинде
Ханафи мазхабынын негизинде, Матурид акыйдасынын негизинде аалым уламалардын Куран хадисти чечмелеп берүүсүнүн негизинде болгон жашоо бул таза жашоо. Эгерде кимде ким Куранды өзү эле кармап алып туруп, өзү каалагандай окуп, өзү каалагандай түшүнүп туруп андан өкүм алам дей турган болчу болсо, анда бул башаламандыкка жол ачат. Мен айтам да, бизде ислам диничи 1300 жылдан бери жашап атат да. Мисалы 100 жыл, 200 жыл эмес, биздин чөлкөмдө ушундай болгон. Бирок ошончо чоң аалымдар чыккан, имам Сарахсиге окшогон, имам Матуриди, имам Бахаваддин Накшбанд, имам Насафи, имам Баздави, имам Абуллайс Самарканд, ушундай чоң аалымдар чыккан. Жусуп Баласагун, Махмуд Кашкари, бирок бирөөсү да Куранды которгон эмес. Эмнеге? Азыр мисалы үчүн бизде Курандын 5-6 нускасы бар, которулган. Кыргызча которулуп атат. Бирок эч качан Курандын котормосуна Куранда айтылбайт, ал жөн гана котормо. Курандын котормосун окуган адам мен Куранды окудум деп айтса адашат. Анткени ал жерде үстүртөн гана эптеп колдон келишинче котормочу Курандагы маанини бергенге аракет кылды. Болбосо бир бисмиллахир-рахманир-рахимден тиги 10 төөгө артыла турган илим чыгышы мүмкүн да. Демек Курандын түп нускасы менен анын котормосун эч качан салыштырып болбойт. Ошондуктан Куранды алар неге которгон эмес? Анткени Куран деген бул кымбат нерсе. Ал жоопкерчилик, аны специалисттер гана түшүнөт. Аны ошол адистер гана түшүнөт. Аны көрүнгөн адам окуп түшүнө албайт. Аны которгон менен пайдасы жок. Тетиринче жанагындай экен да, бул Куран деген чоң билим. Буну башкарган бирөө керек. Бул бир чоң бир океанда кетип бараткан кеме да. Кемени сен штурвалды өмүрү эметпеген адамга берсең, ол кемени оодарат. Самолетту талкалап жок кылат. Жер сүзүп, тоо сүзүп. Бул Куран ошондой нерсе. Ошондуктан неге биздеги алымдар которгон эмес мурун? Только жалаң гана тафсир жазылган. Тафсир деген ошол Куранга араб тилинде, Курандын негизинде, араб грамматикасынын негизинде гана түшүндүрмөлөр, ал да Куран сүннөтүнүн негизинде гана берилген да. Анткени эмнеге дегенде бул Куран ошондой нерсе. Куран бул тамаша эмес. Куранды жөн эле которуп туруп бир адамдын колуна карматып коюп, бир тентектин колуна бычак карматып койгон сыяктуу ал өзүн өзү бышып алышы мүмкүн да. А бирок азыр замандын да талабы ушул экен, аргасыз болуп атабыз, молла келебиз, элдин мусулмандар окугусу келип атат. Бирок ошол нерсени билишибиз керек да, бул Куранды окудум, мен шариаттын баарын билип алдым деген түшүнүктөн мусулман адам баласы оолак болуш керек. Анткени ал жөн гана Куран деңиз болсо ошондон бир тамчы эле да ал котормосу. Андан эч качан өкүм албашы керек. Ошон үчүн жанагы таза жашоого биз качан жетебиз? Мен таза жашоону ошентип элестетем. Ханафи мазхабын кармансам, Матуриди акыйдасын кармансам, ошонун негизинде жашасам, анда мен анткени неге дегенде хадисти эле карманып жаша дей турган болчу болсоң, ондогон сахih хадистер бар, бирине бири карама каршы келет. Мээң айланып калат, кимисин аларыңды билбейсиң. Аалымдардын кызматы ошол болгон, ошолордун ичинен кайсысын амал кылабыз, кайсысын амал кылбайбыз, ошону бизге тактап берип койгон. Ошон үчүн биз алхамдулилlah Ханафи мазхабындабыз, Матуриди акыйдасындабыз. Ооба, чындыгында буга чейин дагы устаздарыбыз айткан, мисалы үчүн 50 жылдан ашык ажылык кылган имам Азам, туурабы? Абу Ханифа өзү мисалы үчүн Рамазан айы келген учурда Рамазан айынын ичинде өзү 61 жолу Куранды хатым кылган дейт да. Демек күнүнө 2 жолудан деген сөз да. Күндүз дагы, кечинде дагы. Демек Куранды ушунчалык өзүнө сиңирген, анын жазып чыккан илимдерин окуш үчүн гана 40 жылга жакын убакыт кетет деген сөздөрдү укканбыз да. Ушундай бир илимге бай болгон, түнкү даараты менен багымдатта окуган, көптөгөн жылдар бою алым болгон экен да. Ошондой адамдан албетте бир кыска, жеңил, туура эрежелер менен сакталган мындай иретти биз туура кабыл алышыбыз керек деген ойдомун иншалла. Эми урматтуу көрүүчүлөр, биздин дагы убактыбыз соңуна чыгып калыптыр. Буйруса ушул Кадырдын тарткан киносун барыңыздарга биз дагы сунуштайбыз. Рахмат. Көрүп, мындай айтканда өзүңүздөргө бир жакшы сабак алып кетиңиздер. Кенжетай уста, Алла таалам ыраазы болсун сизге. Келип пайдалуу мөөнөтүңүздү бөлүп, жакшы бир сөздөрдү бөлүшүп өттүңүз. Анан биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздүн демөөрчүлөрү бар. Бул Толор бренди, биздин ата мекендик бренд. Ушул Толор брендинен бир билектерибиз бар эле, тапшырып койсом. Алла ыраазы болсун иншалла. Машалла.
белектерибизди. Рахмат. Пайгамбарыбыздын хадисинде келгендей белек бергиле, ортоңордогу махаббат, сүйүү дагы да артсын деген ниетте ушул келген конокторубузга дагы чакан көңүл үчүн берилген белектер кабыл алыңыздар. Учурдан пайдаланып ушул Додо пицца, Адал пицца бизди ушул жалпы командабызга даамдуу тамактар тартуулаган, Адал пиццаларды чыгарган Додо пицца жамаатына чоң рахмат. Жана биздин көрсөтүүлөрүбүз дагы Лувр Эмерек салонунда тартылат. Ушундай аябай сонун Гуанчжоудон, Фушаньдан келген жакшы бир орто жана кымбат баалуу биздин жакшы эмеректерибиз бар. Луврдун коллективине рахмат. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Конокторго чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Жана бизди көргөн көрүүчүлөргө, бизди колдогон көрүүчүлөргө да чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу биздин достор, көрүүчүлөр, биздин подкастыбызды көрүп, балким жашооңуздарда ушундай бир окуялар болгон болсо, ушул мындай айтканда биздин бүгүнкү видеобуздон, көрсөтүүбүздөн алган сабактарыңыздар болсо, жакшы бир пикирлериңиздер менен иншалла бөлүшүп кетиңиздер. Баарыңыздарга Алла Тааланын мээримин, ырайымын, тынчтыгын, берекесин тилейбиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.